Урматтуу туугандар, жашоодо жалпы эле адам баласынын табиятында ушундай бир сыпат бар. Бирөөгө ээрчип, бирөөгө окшошуп жашоо. Дүйнөлүк нерсесинде болсун мейли, диний нерсесинде болсун, сөзсүз бирөөнү ээрчийт. Бирөөгө окшошкусу келет, ошону дурагысы келет. Бул адамдын табиятындагы бар сыпат. Эми окшошу эгерде туура болгон болсо, ошол окшоштук пайда берет. Эгерде туура эмес болгон болсо, ал окшоштук адамдын дүйнөсүнө андан өтүп акыретине толугу менен зыян болот. Аллах Таала жалпы эле адам баласын ыйык кылды. Ошонун ичинен мусулмандарды ыйык кылды. Мусулмандардын башына пайгамбарларды үлгү катары коюп койду. Жалпы пайгамбарлар, андан кийин эң акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана ал затты ээрчип өткөн, иман менен жашап, иман менен өткөн сахаба радиаллаху анхумдар бизге үлгү. Biz аларды ээрчисек, мына ошо ээрчигенге ошолор татыктуу. Жашоодо биз кимге окшогон болсок, кыямат күнү адам баласы ошо менен чогуу тирилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Оман ташаббаха би каумин фахуа минхум." Кайсы адам өзүнү кайсы бир коомго окшоткон болсо, ал алардан деди. Башкача айтканда, дүйнөдө жүргөн аларга чогуу болуп, алар менен чогуу жашап кетпейт. Балким кыямат күнү тирилгенде мусулмандар менен жашаса дагы, мусулман менен жүрсө дагы окшогондугу үчүн, өзүнө ошолорго окшоткондугу үчүн кыямат күнү кимге окшогон болсо ошолор менен кошо тирилет. Пайгамбарыбызга жана сахабаларга, жалпы пайгамбарларга адам окшогон болсо, өзүнүн ички сыпатын анан сырткы келбетесин. Анда кыямат күнү ошолор менен болот. А эгерде Алла сактасын, башка эле бир адамдарга, дүйнөдө намазы барбы жокпу Алла билет. Болбо дегенде кээ бир имансыз адамдарга адам өзүнү окшоткон болсо, кыямат күнү дүйнөдө жакшы адамдардын катарында жүрсө дагы, ал адам кыямат күнү ошолор менен тирилет. Андан кийинки эсеп китеп маселе ал Аллахка гана таандык. Кандай эсеп китеп болот? Ал Алла гана маалым. Бир жолу Умар бин Хаттаб радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманасында Тоораттан болгон баракчаларды көтөрүп келди. Тоорат китебинен болгон бир канча баракчаларды көтөрүп келди дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Аллахтын элчиси, мына ушул баракчаларда жакшы бир насаат үлгүлөр жазылыптыр. Мына ушуга амал кылсак кандай болот?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам негизи ачуусу келгенде жүзү кызарып, башкача болот түшөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол жерден катуу ачуусу келден айтты: "Пайгамбарлардан мен силерге пайгамбар болдум, үммөттөрдөн силер мага үммөт болдуңар. Жана силерге Кур'ан китеп түштү. Мындан башка эч бир китептин кереги жок" деген. Эгерде учурда Муса алейхиссалам жер бетине кайтып келе турган болсо, анда Муса пайгамбар дагы мага ээрчигенге, мага өзүнүн жашоосуна окшотконго милдеттүү деп койду. Демек биз өзүбүздүн жашообузду кимге окшотуш керек? Өзүбүздүн жашообузду пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жашоосуна, сырткы кебетебиз, ички дүйнөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кандай жашап өткөн? Эгер ошондой жашаган болсок, анда биз ийгиликтебиз. Ошондон мусулман эмес адамдардын кылган жашоосун, алар кылган иштерди кылуу, алар ойногон оюндарды ойноо, же болбосо алар туткан, алар өткөргөн майрамдарды өткөрүү бул үммөткө таптакыр жарашпайт, таптакыр ал адамдарга лайыксыз иштер болуп эсептелет. Эгерде ошолорго окшоп жашап өткөргөн болсо, кыямат күнү анда ошол адамдар менен тирилет. Кээ бир учурда мындай деген адамдар болот. Бардык маселе жүрөктөн да. Сырты башкаларга окшоп атат, бирок негизги иш жүрөктөн дейт. Уламаларыбыздын бирөөсү айтат: "Жүрөктөгү нерсе бул сыртка чыгат" дейт. Жүрөгүңүздө болгондугу үчүн сыртыңызды окшоштуруп атасыз дейт да. Сыртка жөндөн жөн чыга бербейт экен. Жүрөктө ошол нерсеге болгон сүйүү, мухаббат, арзуу болсо, аны адамдын денесине чыга баштайт экен. Ошондон урматтуу туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бардык тараптан бизге жашоосун көргөздү. Ошондон Аллах Таала Кур'анда да айтты: "Силерге Аллахтын элчисинде эң жакшы өрнөктөр бар" деди. Демек, ээрчий турган болсок, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчиш керек. Кийингенибизди, жүрүш-турушубузду, чачты коебузбу, алабызбы, бүт бардыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мисалы бир хадистеринде чачтын жарымын алып, жарымын калтырып коюна тыйкан. Бул башка элдердин, башка коомдордун салттарынан, башка адамдардын адаттарынан болуп эсептелет экен. Ошондон урматтуу туугандар, биз өзүбүздүн жашообузду кээ бир учурда мисалы жаш балдарыбыздан эле ушул нерсени көп көрөбүз. Аталары диндар, динден кабар бар, бирок балдарын кийингендиги, кичинекей акылга толо элек, акылы жакшы өсө элек балдарга
анын сырткы кебетесин жадагаза чачтарына чейин бир мусулман эмес же болбосо мусулман болгондо дагы мындай бир намазы жок же даараты жок ошондой бир адамдарга окшотуп кое берет. Ошолорду күмүр тутканга ата энеси өзү эле шарт түзүп берип коет да. Ошондон кээ бир учурда мисалы ата эне ойлошу мүмкүн, жаш бала бул түшүнбөйт эч нерсени деп. Устаздарыбыз айтат, жаш баланын ыйманы кичинекейинен курулат деп. Тили чыкканга чейин угуп, анан көрүп курулат дейт. Тили чыкканда ошол көрүп угуп сактаган нерселерин анын иш жүзүнө ашырып баштайт дейт. Ошондон жаш балдарды кичинекейинен баштап туруп, туура негизде биз ал туура адаттарга адаттандырган болсок, анда алар келечекте кийин чоңойгондо да сиздин айтканыңызга баш ийет. Айыр кичинекейинде баардык нерсени көргөзүп кылдырып алган болсок, анда чоңойгондо эгерде сизге баш ийбесе, анда өзүңүз эле жемелешке туура келет. Неге? Кичинекейинде сиз ошондой туура эмес адаттар дейбизби, майрамдар дейбизби, ошолорго адат кылдырып койгонуз дагы кийин кайтарсак, кайтуусу өтө кыйын оор болуп калат.